Ош шаары пандемиянын 4-чү толкунун жайылпоо үчүн санитардык чараларды күчөтөт. COVID-19 алдын алууга багытталган атайын штабтык комиссиянын жыйыны өттү. Соңку мезгилдери коронавирустун калк арасында өсүп жаткандыгына байланыштуу жеңил алгоритмдик эрежелерди киргизүү сунушу талкууга алынды. Штабтык жыйында Ош шаарынын вице-мэри Венера Рыскулова билим берүү мекемелериндеги окутуу аралыктан болуп калбаш үчүн санитардык чараларды күчөтүүгө тапшырма берди. Коомдук автоунааларга чыгууда милдеттүү түрдө бет кап тагынууга талаптарды коюу маселеси каралды. Мындан тышкары массалык маданий жана спорттук мааракелерди убактылуу кыскартуу сунушу айтылды. Эпидемиологиялык абал жакшырганга чейин ресторандардагы адамдардын санын 350дөн ашырбоо демилгесин республикалык штабтын уруксатын алуу үчүн жөнөтүлдү. Учурда Ош шаарында эпидемиологиялык абал туруктуу сакталып, 22 жаңы учур аныкталган. Кызыл зонада 26 бейтап дарыланып жатса, анын 16сынын абалы оор экендиги кабарланды. Ошондой эле штабтын жыйынында шаар аймагында коронавирустун жаңы омикрон штабынын аныктоо үчүн тиешелүү анализдер алынышы күтүлүп жаткандыгы белгиленди. Маалыматтарды берип туруңуздар. Значит, мол объекттерде мондой болуп атат. Мол силер эл ичинде жүрөсүңөр, эл ичинде айтып атпайсыңар өзүңөр. Кыдырып жүрөбүз, мынтип атабыз. Ошол объекттерди көргүлө, кандай болуп атат эл ичинде. Ар бир эмеде планда болушу керек. Бул параллельно вот это вот наша медицинская сторона, саламаттык нерсе бул биринчи кезекте коюлуп, ошону биринчи кезекте карай кетишиңер керек азыркы учурда. Чрезвычайно биздин өзүбүздүн комиссиянын отурумун өткөрдүк. Ош шаарында профилактикалык алдын алуу биз ушул калк арасында эмдөөнү күчөтүү, бустердик доза ревакцинацияны күчөтүү маселесин койдум. Буюрса азыр жапа-тырмак бардык биз ушул аймактык башкармалыктар менен, саламаттык сактоо кызматкерлери менен, окуу жайлары менен чогуу иш алып барсак, буюрса алдын алабыз деп ойлоймун. Ошол өзүңүздөр көрүп атасыздар, билим берүү сапаты ансыз да бизде абдан төмөн болуп кетти. Былтыр онлайн режимде окутуу, бул окутуу деген абдан терс таасирин тийгизди. Ошондуктан азыр ошо онлайн режимге өтпөө максатында бардык алдын алуу иштерин жүргүзүүнүн аракетинин үстүндө иштеп атабыз.